Балдар үчүн жазылган маанисиз терең жомок бүгүн биздин балдарга ылайыкталып коюлду. Александр Пушкиндин бөбөктөргө арналган жомогу балдардын дүйнө таанымын кеңейтип, сулуулукту баалап, ак караны ажыратып кароого үйрөтөт. 2024-жылы улуу орус жазуучусу, акын жазуучусу Александр Сергеевич Пушкиндин 225 жылдык юбилейи болот. Ошого карата Россия Федерациясынын Маданият министрлиги тарабынан жана ошондой эле коммерциялык эмес русский сезоны деген уюмдун атынан бизге каражат бөлүнүп берилди. Александр Сергеевич Пушкиндин Падыша Салтан тууралуу баян спектаклин «Сказка о царе Салтане» ушул спектакльди койдук. Бүгүн ушул спектаклдин бет ачары болот. Не мышонка, не лягушку, не бедова зверушку. Үч бир туугандын каалоо тилектерин уккан падыша эң кичүүсүн аялдыкка алып балалуу болот. Бирок тилекке каршы көрө албастыктын айынан ханыша менен уулу башка жерди жердеп, өз жашоосун улантып күн кечиришет. Аталган жомокто адамдардын кара өзгөй мүнөзүн даана ачып берген автор жашоодо ак ийилет, бирок сынбайт деген маанини терең берген. Бул ошо азыркы биз коюп аткан «Царь Салтан» деген спектаклдеги Качиха деген каарманыбыз. Үч эжесинин улуусу болот. Терс каарманды жаратат. Муну дагы ойноп чыгарыш бага оңой болгон жок, кичине кыйынчылыктуу көрдү. «Царь Салтанда мен ортончу кызын ойнойм, повариханы. Бул баягы үч кыз да, үч бир тууган кыз. Анан кичүү кызы падышага тийип атса, эки эжесинин ошо бир тууган болсо дагы, эки эжесинин ич күйдүүлүгүн ушу жеткиликтүү ушу ойноп бергенге аракет кылабыз. Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрынын орус группасынын жаш артисттери чыгарган образдары өтө көркөм. Адам суктанаарлык кыймылдары жана куурчактарды ийге келтирип, жан киргизип, бирде куурчагы, бирде өздөрү чыгып, балдар эмес чоңдордун дагы кызыгуусун арттырды. Мен бул жакта «Царь Салтанды» ойнойм. Даярдык жакшы, Кудайым буйруса. Бирок азыраак убакыт болуп калды. Азыраак убакыт болуп калса дагы Кудайга шүгүр даярбыз. Буйруса бүгүн азыр мына менин коллегаларым бул жакта жүрөт. Даярданып, Кудайым буйруса сахнага чыгабыз деп жүрөбүз. Даярдык жакшы. Бул жомокто мен Салтандын баласы Гвидонду ойнойм. Бул ролду чыгарыш мен үчүн кыйын болду. Себеби бул баягы адабий, орус адабий болуп атпайбы? Ошого байланыштуу бул биз мындай күнүмдүк жашоодо колдонуп сүйлөбөгөн нукура орусча сөздөр бар экен да, ошондуктан кичине баягы айтылышы кыйыныраак болду бизге. Три девицы под окном гряли поздно вечерком. Зура Бакирова, Данияр Амантуруу уулу, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.